Салам менин сүйүктүү асылдарым. Аты укмуш бир тамакты жасап салдым. Балалыкта жеген элем тоок ойнунда тай энемдин тамактарын эске салдым. Камыр алып орточо жасап койдум. Тынсын эми достор мага көңүл койгон. Эт, пияз, картошка, сабиз да бар. Майда туурап казанга мейман болсун. Тамат салып, абдан кууруп жыты чыкты. Эми достор жарым литр суу куюлду. Кайнап алар тил табышып алгы чекти. Камыр биздин колубузда бир чозулду. Кесип чыгып таштайбыз кезек менен. Арманда талак муну ким жебеген. Даамы укмуш кудум эле мантысым ал. Өзүң түйүп жегин досум мээнет менен. Мынакей достор, аябай сонун тамак жасадым бүгүн. Атын тайнемен сураганымда өзүң түйүп же деп койгон. Мен дагы сиздерге азыр кудум ушундай деп атап койдум. Чын-чынында бул тамактын аты эмне экенин билбейм. Ошон үчүн өзүң түйүп же дедим. Сиздер дагы мээнет кылып өзүңүздөр даяр тамакты түйүп жеңиздер достор. Өтө кызыктуу, балдарыңыздар үчүн дагы өзгөчө бир тамак болот достор. Сөзсүз жасаганды унутпаңыздар. Сиздер каалаган этти кошсоңуздар болот. Мен тоок этин кошуп бүгүн жасадым. Бул деген өтө сонун тамак. Чын-чынына келгенде даамы кудум биздин мантыдай эле. Камырлар ушундай бири-бирине жабышпайт, себеби биз майдап койдук. Тамагыңыздар таттуу болсун достор. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Класс басып, комментарий жазып, бизге кошулганды унутпаңыздар.